6 февраль мына ушул жумада болот, Кудай кааласа. Анан бул уюштурган себеби мен так айтып коеюн. Бул Замандаш коомдук фонду уюштуруп атат. Негизги 3 негизги себептерин айтып берейин. Биринчиден, ушул Замандаш фондусу, коомдук фонду, бул ушу мигранттар менен иштөөнү 2003-жылы Раматтылык Муктарбек Өмүракын Сүйүнөлиевич эң биринчилерден түзүп баштаган. Ушу биз көтөрүп аткан жүк 200 маселесинин демилгечилеринин бири болгон, ар бир мекендештин сөөгү мекенине коюлуш керек деген айткан адамыбыздын эң биринчи ушу агабыз болгон. Анан ушу фонддун баягы жандантуу иши ошо Москвадан башталат, салттуу түрдө. Экинчиден, биз ошо форумду мындай жакшы маанайда кылалы деп атабыз. Бул жерден биринчиден ынтымакка, биримдикке чакыруу, анан барып өзүбүздүн бир поле деп коет да, өзүбүзгө тийиштүү адамдар менен эмес, бардык диаспоралар, бардык жамааттар, каалагандар келип эшик ачык катышып бергиле деп атабыз. Бир аянтчага чогултат экенсиз. Анан бул аянтча эмнеге багытталган? Бул жөн эле миграция багытындагы маселелерди, көйгөйлөрдү талкуулап сүйлөшүү эмес. Ар бир саясатчы барып атат. Жана биз айткандай, шайлоого аз калганда бардыгы мигранттар менен кезигет. Биз жок айтып атабыз, жок. Келгиле жакшы маанайда миграция жаатында дагы, экономикалык нерселерди дагы сүйлөшөлү, Кыргызстандын келечегин сүйлөшөлү. Эң негизги ошо сыртта жүргөн журтташтардын Кыргызстанда болуп аткан, кабыл алынып аткан чечимдерге катышсын деген максатта ошо аянтчаны түзөлү деп атабыз. Ал форумга Орусия тарабынан да көп уюмдар чакырылып атат. Мисалы, Федерация мигрантов России деген бар, ошол эле ФМСтен чакырып атабыз. Кудай кааласа, мэриянын, Москва мэриясынан, өкмөтүнөн, айрым ошо коомдук жанагы уюмдардан чакырып атабыз. Эми чоң уюмдар келет. Мына ошолор менен кызматташуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр да болот. Анан эң дагы бир жакшы жагдай, Орусиянын жеке ишкерлеринин катышы күтүлүп атат. Эмнеге? Анткени биз жакында бияктан бир экономикалык долбоор көтөрүп чыктык, Кыргызстандын 100 мыкты өнүмү деген. Мына ошол Кыргызстандын ата мекендик товарларын Россиянын рыногуна киргизүү максатында ошо жеке ишкерлерди чакырдык. Анан Опора России деген бар, чоң бул жалпы россиялык уюм, ошонун өкүлдөрү келген атат. Биз алар менен макулдашкан атабыз. Эки нерсени мен айтып коеюн, ошо радионун уккандар да кызык болуш керек. Биринчи, ушу биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарларын Россиянын рыногуна киргизип, экспорт потенциалын жогорулатуу. Экинчи, бул ушу биздин журтташтарга тийиштүү. Биз аларга айтып атабыз, Опора Россиянын ичинде бир 2000ден ашык компаниялар, ишкерлер бар экен. Келгиле Россиядан бизге вакансия ачкыла деп атабыз. Вакансия ачып бергиле, биз кадрларды таап берели деп. Мына азыр макулдашуу сүйлөшүү жүрүп атат, ошол форумда да такталат. Анан бул бардыгына кызык болуш керек, өзгөчө биздин мекендештерге. Алар эгерде бизге жумуш ордуларын түзүп берсе, биз кадрлар таап берүү боюнча Москвада макулдашып келишсек, борбор ачабыз. Бирдиктүү борбор болот. Бул кыргыз-орус өнүктөш борбору болот. Мына ошол жерден анан жана кадрлык база түзүлөт. Коопсуздук боюнча сүйлөшүлөт, кийинки элдер арасында ынтымак боюнча сүйлөшүлөт. Анан айтып атабыз, бардык диаспоралар, жамааттар, мекендештер, жөнөкөй иштеп жүргөн адамдар, баарыңар келиңиздер, эшик ачык. Алар үчүн жөн эле конок болуп эле, сый көрүп кеткенге эле. Анткени мындай нерседе бардыгы ачык керек. Үчүнчү бир чоң кошумча себепти айтып коеюн, мындай форум 2010дон бери эсептегенде чында эле өтө элек. Анан биз айтып атабыз да, ошо мекендештерге барганда бир залга кирип алып эле проблеманы сүйлөп эле кетип калып атабыз. Ким барбасын, айтабыз, бардыгыбыз билебиз, укук бузулуп атканын билебиз. Миграцияда эмне маселе бар, бардыгыбыз билебиз, жаттап деле бүттүк. Бирок бул жаңы форматта, жаңы бир технологияны колдонуп, ошо бөтөн жерде, Орусияда кыргыздардын даражасын көтөрүү максатында ушундай форум болуп атат. Мына орекиндей деңгээлде өтө алабыз, биздин колубуздан келет. Биз кыргыздар ынтымактуу, биримдиктүүбүз дегенди көрсөтөлү деп атабыз. Ошо жерге башка улуттардын, башка мамлекеттердин диаспоралары чакырылат. Ошол эле Борбор Азия мамлекетинин диаспоралары келет деп атабыз да.